Саламатсызбы? Менин жолдошум эжең жаман деп эч нерсесине катташтырбайт. Ошол туурабы? Ата энесин сөзүн укпайт. Не болуп калды, кандай кылсак? Жок, мындай туугандар. Өзү силай рахим деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким өмүрүм узун болсун, ырыскыма береке болсун дегенде кааласа, тууганчылык мамилесин кармасын деп. Тууганчылык эмне? Үчөөнү айтат тууганчылык. Ата журт, тага журт, кайын журт деп коет. Үчөө тең ошо силай рахимге кирет. Ата журттагы силай рахимге кирет. Атаңдын туугандары да. Тага журт, тайке, тага журт. Бул апаңдын туугандары, булар кирет. Үчүнчүсү куда. Кудай, бул үчүнчүсү куда журт туугандар. Бул аялыңдын туугандары кирет. Демек, атаңдын, апаңдын, аялыңдын ушул туугандарга сен жакшы мамиле кылсаң, сенин өмүрүңө береке болот, ырыскыңа береке болот, мына кетип. Ошон үчүн мындай катташтырбай койгон ал исламда жок нерсе. Бул зулумдук болуп калат. Бул аркылуу өлүмгө береке, өмүргө береке келбейт, ырыскыга да береке келбейт. Ошон үчүн кайын журтту дагы урматтай билиш керек. Мен биология сабагын окутам. Бул предмет диний көз карашка карама-каршы келет. Мисалы, адам маймылдан келип чыккан, же жаныбарлар бир клеткалуулардан келип чыккан дегендей. Балдар медик болушу үчүн же жакшы баа алуу үчүн ошол сабакты окушат. Мен аларга үйрөтүшүм керек. Ошондо эмне кылышым керек? Алдын ала рахмат. Эми азыр бүгүнкү күнү бүткүл дүйнө адам маймылдан эмес экенин бардыгы эле мусулман эместер деле далилдеп атпайбы? Ушул күнгө чейин эч бир маймыл адам болбоду да. Аябай аракет кылышты бирокчу. Шуну бир үйрөтүп көрүштү, жууп көрүштү, тырмактарын алып көрдү, адамдардын кийимин кийгизип көрдү. Бардык нерсени кылып көрдү, такыр болбой койду да. Туган маймыл болгон, адам болгон. Мен билбейм, биздин ата бабалар бардыгы эле адам болгон да. Башы маймылдан эмес да. Ошон үчүн бул мен сиз биология мугалим экенсиз, андай кылбаңыз. Бул азыр учение дарвинизма Европа качан эле буну жок кылган. Таптакыр болбогон окат экен деп барын жок кылган. Помидор, ал помидор ойдан огурец эмес да. Огурец помидор болбойт, помидор огурец болбойт. Ар бир нерсени Алла Таала өзү жаратуучу. Албетте бир неме бар. Жөндөн жөн чыккан эмес бул делечи. Бул ушул жаман жыт, сасык жыт жөөттөрдөн келген. Туура эмес кылып турбаган иштеген да. Себеп дегенде Бани Исраилди Алла Тааланын өкүмүнө каршы чыга бергендиктен, тоң моюңдук кыла бергендиктен буларга буйрук келген. Куну кирадатан хасиин. Алла Таала Куранда айтат. Силер кордолгон маймыл болгула деп буйрук бергенде, адамдар ошол келбети туруп маймыл болуп калган. Маймылга айланган. Маймылдан адамга эмес, адам маймылга айланган. Жакшы түшүнүп алыңыз, биологдор. Адам маймылга айланган. Бул Алла Тааланын өкүмү, бул Куранда бар, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Дауд пайгамбардын жана Иса пайгамбардын тили менен Бани Исраилге каргыш болгон. Чочкого да айланган, маймылга да айланган. Бирок булар масык деп коет бизде терминологияда, масык деп коет, 3 күндөн узарбайт. Булардын насили уланбайт. 3 күндөн кийин барды кырылып калат, бүттү. Бирок ошол акыркы ушул неме кылганда булар жакшылыкка эми көп себептерин айтат да. Бани Исраил баягы аябай эле кыйтыр болгондуктанчы Алланы да алдаганга аракет кылды. Пайгамбарларды коем мындай эле. Өлтүргөнгө чейин барып өлтүрдү деле, барыпчы. Алланы деле ушундайга барды да. Акырындан Алла субхана ва таалага буларга буйрук бергенде маймылга айланган, 3 күн бири-бирин тааныйт эле, ыйлашкан. Бири-бирин көрүп, эжесин, сиңдисин, агасын, инисин тааныйт эле. 3 күн ыйлап, 3 күндөн кийин өлүм келди. Урук түп тамыры менен кырылып калган болду. Ошондо маймылга айлангандан булар тескери бир шайтандык иш менен маймылдан адамга айланган деген бир өзүнчө бир ойду, идеология, фикирди жаратып чыгышкан да. Бул туура эмес таптакыр. Макулбу? Ошон үчүн иншалла мен сизге айтарым, бул сабак берип атканда балдарга айтып коюңуз. Мурда ушундай адашып жазып алган экен китеп. Ошон үчүн келип атат адашып.
Bunday өзү жок деп коюңуз. Чындыгы Алла маймылды да жараткан, адамды жараткан. Маймылда акыл жок, адамда акыл бар деп жакшынакай айтып койсоңуз, сиз өзүңүз айтып аткандай келечекте булар жакшы медик болот буюрса иншалла.